Бұл спектакль қатары кетіп жатады. Анын сценарийі биздики эмес. Неге дегенде биз жабыркадык. Жок дегенде бир нейтралдуу территорияда жолугуп, ошол жерде бир кандай десем маселени сүйлөсөк болот эле. Тем более Тажикстандын эли мындайча айтканда закону жок жерди алчу. Эртең согуш болуп кетти, адамдар өлүп калабы. Бир гана Кудай билет да, ушу Садыр Жапаровго элдин баары ишенип атат. Салам, автор ТВ каналын көрүүчүлөрү, президент Садыр Жапаров 29-30 июнда Тажикстанга барары белгилүү болду. Президенттин басма сөз кызматы өлкө башчы Эмомали Рахмон менен жолугуп, эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзөрүн билдирди. Иш сапардын жүрүшүндө Тажикстан Республикасынын президенти Эмомали Рахмон менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү күтүлүүдө. Тараптар эки тараптуу кызматташуунун учурдагы актуалдуу багыттарын, анын ичинде кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасы боюнча маселелерди талкуулашат. Бул маселе боюнча тышкы саясий эксперттер жана эл өкүлдөрү эмне дейт? Тез арада ушу чечкенге аракет кылыш керек. Антпесе кандай болуп кетет? Эртең согуш болуп кетти, адамдар өлүп калабы. Бир гана Кудай билет да, ушу Садыр Жапаровго элдин баары ишенип атат. Туура эле да, мамлекет башчысы болгондон барыш керек. Бирок ал жерде ар жакта Афганистанда жана талибандар келип, ошо чек арада бир топ аймактарын басып албады Тажикстан. Мына ошондой учурда барыш бир чети кооптуу. Экинчи жагынан Борбордук Азиянын жетекчилери ошол маселе боюнча чогулуп сүйлөшкөн деле туура деп ойлойм. Өтө оор маселе, муну эми кызматкерлер өздөрү чечишсин. Айтуу кыйын аябай. Ар кандай болуп кетиши мүмкүн да. Тажикстанда, тем более Тажикстандын эли мындайча айтканда закону жок жерди алчу. Мен да ойлойм, ал киши толук менен түшүнөт. Тышкы аренада, тышкы саясатта эң баалуу бириги бул туруктуулук. Туруктуулуктан азыр бир кыска мөөнөттүн ичинде ар кандай ой пикир ал эле акыл алып келбейт, аны эле ал киши түшүнөт. Бирок бул жерде айтып койгон нерсе, бул спектакль катары кетип атат. Анын сценарийи биздики эмес. Тышкы аренада, тышкы саясатта эң баалуу бириги бул туруктуулук. Туруктуулуктан азыр бир кыска мөөнөттүн ичинде ар кандай ой пикир ал эле акыл алып келбейт, аны эле ал киши түшүнөт. Дипломатиялык практика бул абдан туура эмес. Неге дегенде биз жабыркадык. Биздин канча адамыбыз каза болду. Канча эл туруктуу жашоосунан кетти. Канча үйлөр бузулду. Анан бизге карата астын ала даярдалган операция өткөзгөндөн кийин биз жок дегенде бир нейтралдуу территорияда жолугуп, ошол жерде бир кандай десем маселени сүйлөсөк болот эле. Бирок бизге канча Ташкент, Астана, Нур-Султан, Москва ортомчу өздөрүнүн ортомчулугун сунуштаган. Каласыңар Ташкентке келгиле, каласыңар Нур-Султанга, каласыңар Москвага келгиле деп айтышпадыбы? Андан бөлөк эсиңерде болсо, Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлү айтпадыбы? Биз ортоңорго түшкөнгө даярбыз деп. Ошолорду колдонуш керек да. Бул дегени кандай десем, адамгерчиликтин, айкөлдүктүн, кечиримдүүлүктүн дагы чеги болот.